илгертеден бери бир эркек бала тукумулоочу деген көз караш болуп келген да. Эркек бала тукумулоочу, биз аны баягы биологиялык жактан танбайбыз. Эркек бала деген тукумулоочу. Анан эркек бала ошо тукумду улай тургандыктан ага башкача мамиле кылыш керек, кызга башкача мамиле кылыш керек деген бир жаңылыш көз караш калыптанып калган да. Бирок бүгүнкү күндө деги эле карай турган болсок, бул деген туура эмес көз караш. Анткени деген биздин мыйзамдарда жазылып турат, бала депчи, бул деген 18 жаш курагына толо элек жаран депчи. Кыргыз Республикасындагы мыйзамдар, балдар кодексинде карасак, үй бүлө кодексинде карасак, кыз менен баланын деги эле адамзаттык көз караш менен карасак, ата энелик көз караш менен карасак дагы, мыйзамдарга таянбай да карасак дагы, бул деген кыз менен бала эч кандай бири-биринен кемчилиги жок. Кыз менен балага үй бүлөдө бирдей мамиле жасалышы керек. Жалпы ошо балдар кодексин карасаңыздар, кыз же бала деп эч жерде, даже дүйнөлүк практикада, дүйнөлүк тажрыйбада да бөлүнбөйт. Бул бир жаңылыш, стереотиптүү көз карашта. Анткени бейиш эненин таманынан башталат дейт да. Анан ошон үчүн деген баарыбыздын эжебиз бар, апабыз бар, карындашыбыз бар дегендей эң ыйык биздин медер туткан кыз балдарыбыз. Ошон үчүн деген бирдей мамиле болуш керек. Кошулбайт элем, кыз бала төрөлсө сүйүнүч болбойт дегенчи. Бул ата энелер эң биринчи алпсаны аман, бакталай менен, дене бою бүтүн, акыл эси бүтүн бала төрөлүш керек деп, ошо баланын бергенине шүгүр деп күтүш керек баланы. Анан эркек балабы, кыз балабы ошо бала төрөлгөн минутадан баштап анын укуктары, келечекте аткарыла турган билим алууга болгон баардык үй бүлөдөгү алгачкы жөнөкөй кам көрүүдөн баштап билим берүү, саламаттыгын, ден соолугун кароо сыяктуу баардык укуктары бирдей да, дагы эле айтат элем. Ошон үчүн мен бул көз карашка кошулбайм. Бирок кээ бир жаңылыш үй бүлөлөрдө кыз төрөлсө кыз экен деп басмырлаган бир мамиле болот. Бул деген туура эмес. Анан баягы кандай бизде турмушта деле карасак, ата энелер биринчи кыз деп алышып, анан аябай бала таттуу болуп, жарөкөр болуп чоңоюп келаткан учурда өздөрүн күнөөлүү сезишкен учурларды да көргөм да. Ошо төрөлгөндө кыз деп жеридим эле, бакталайын берсин, өмүрүн берсин деген, эркек баладан артык кыз болсун депчи. Ошон үчүн биз балдарыбызды тарбиялап атканда дагы бүгүнкү күндө эркек бала артык же кыз артык дебей, биз ошо кызды дагы сыйлаганга, үй бүлөдөгү кыздын орду чоң экендигине, жалпы эле коомдо аялды сыйлаш керек экендигине эркек балдарыбызды ошентип тарбиялашыбыз керек да. Эч кандай артыкчылыктары жок деп ойлойм. Балага, кызга эркек кыз дебей, бизди тарыхый жактан деле, илимий жактан деле, гендердик көз караштан деле карасак, эркек бала менен кыз баланы же эркек аял менен эркекти бир эле нерсе айырмалап турат да. Бул деген эркектин биологиялык жактан эркек болуп төрөлүшү, бул тукум берүүчү, урук берүүчү. Кыз болсо 9 ай баланы төрөп, көтөрүүгө жөндөмдүү болуп, баланы жарыкка алып келүүгө жөндөмдүү болуп, кыз болуп. Ошо биологиялык айырмачылыгыбыз эле бизди деген бөлүп турат, айырмалап турат. Калган жерде социалдык жакта бүгүн карасаңар, депутаттар деле аял, ошол эле тигүү цехтерин карагыла, эң жакшы жумуш тигүү цехиндеги эмне, жанагы закройщик деп коет, бычмачы, быча турган. Ошол жерде намыстанбай эле биздин байкелерибиз, жигиттер эң жакшы акчаларды таап иштеп атат. Мисалы, машинаны, такси чакырсак, аял киши деле айдап келип калып атат. Мурда андай нерсе жок болчу. Демек, коом өзгөргөн сайын дагы
кыз балага болгон мамиле да өзгөрүш керек. Басынткан, үй бүлөдө басынткан деген кыз баланы токтотуш керек. Бар, моюнга алабыз, кээ бир үй бүлөлөрдө эркек баласын баягы чогуу жашап кала турган, ушул аял алып тукумумду улайт, bundan танбайбыз деген бир мындай тарыраак көз караш менен. Албетте биз тарыхты, адамзаттын жашоосунун баалуулуктарын өзгөртө албайбыз. Эркек бала дагы эң баалуу нерсе, тукум улап жатат. Кыз бала дагы ошону менен бирге эле ата эненин кам көрүп, ал да келечекте бир үйгө барып, бир үйдүн тукумун улайт ошол кыз. Бир үйдүн кожойкеси. Ошон үчүн дайыма эгер кыз балаңыз жашоодон басынып, өз оюн ачык айта албай, өзүнө мен экинчи орунда элемин да, мен деген тигил чечим кабыл алуу процессине катышпашым деле керек да, менин тиги жашоодогу чечимим, пикирим күйөөм үчүн маанилүү деле эмес да, мен эч ким деле эмесмин да деп өзүн басынткан көз караш менен калыптанып калат ал кыз. Ошо башка үйгө бүлө болуп барганда дагы ошол жактан өзүн дайыма экинчи орунга коюп, басынып, кыз бала бактысыз болуп, өзүн дайыма кем сезип жашап өтөт дегенди билдирет да. Эгер биз кыз бала менен эркек баланы биринен өйдөлдөй көрүп тарбиялап, дайыма кыз баланы басынта берсек, ошон үчүн деген балабыз бактылуу болушун каалайбызбы? Ага биз кенен, эркин, өзүнүн көз карашына ээ, өзүнүн укуктарын билген, өзүнүн жашоодо так көз карашы бар инсандарды тарбиялап чыгышыбыз керек, кыз балдарды дагы. Анткени балдар биздин келечегибиз да. Үй бүлөдө тарбиядан деген көп нерсе көз каранды да. Мисалы ошол эле гендер деген сөздү айтсак, биздин коом, гендер бул аялдардын укугу, булар аялдарды өйдө көрүп башташты, аялдардын уранын чаап башташты дейт да. Жаңы эле айттым, бизди биологиялык жактан эле эркектин эркек урок берүүчү болуп төрөлүшү, кыздын тиги бала төрөөгө жөндөмдүү болуп төрөлүшү эле айырмалап турат да. Калган баардык социалдык чөйрөдөгү баардык жерде коллегаларыбыз бүгүнкү күндө мисалы эркек, аялдар замандын талабына ылайык баардык жерде бирдей иштеп, бирдей балдарды багып, бүгүнкү күндө эркектер да декретке чыгып атат да. Ошонун баардыгы деген гендер деп аталат. Гендер бул аял менен эркектин коомдогу бирдей социалдык абалы гендер деп аталат да. Мисалы бүгүн экономика министрлигинде эркектер деген декрет ала башташты. Эгер сиздин үй бүлөңүздүн бюджетин карасаңыз, сиздин аялыңыз жакшы акча тапса, жеке фирмада иштесе же бизнесмен болсо, сиз мамлекеттик жумушта азыраак айлык алып иштесеңиз, закон боюнча эркек кишинин укугу бар декрет алганга да. Анан мына ушундай эркек менен аялдын бирдей абалы гендер деп аталат. Анан баланы тарбиялаганда эркек баланы жыгылып кетсе эмне деп айтабыз? Сен эркексиңби, ыйлаба деп, ошентип атып биз деген баланын дагы эмоциясын чыгарганга эркексиң, сен деген ыйлабашың керек, сен эркектей болушуң керек деп. Бүгүнкү күндө улуттук статистикалык комитеттин саламаттыкты сактоо министрлигинин берген көрсөтмөсүнө карасак, Кыргызстанда кан басымынын көтөрүлүшү жүрөк кан тамыр оорулары менен көбүнчөсү эркектер ооруйт экен. Анан аял менен эркектин Кыргызстандагы өмүрүнүн узактыгын салыштырсак, мисалы улуттук статистикалык комитеттин жаңы чыгарган маалыматын карасаңыздар, эркектер 67 жаш, аялдар 75-ке чейин жашайт экен. Ортодо аралык 8 жашта. Демек, мына ушуга мисалы бүгүнкү күндө Кыргызстанда эркектердин арасында аракештик аялдарга караганда 7 эсе көбүрөөк да. Анан ушу эркек киши эле үй бүлөнү багыш керек, табыш керек деген жаңылыш дагы стереотиптик көз караш бар болчу. Бүгүнкү күндө рынок экономикасында аял дагы таап атат, эркек дагы таап атат. Мына ушул нерсе аял менен эркектин бирдей укуктуулугу, гендердик тең укуктуулук деген ушул да. Анан ошо кыздарды мисалы тарбиялап атканда 11-класста өткөндө окууга тапшырарда, ай сен өзүңө ылайыктуу эле эптеп бир мугалимдин окуусун окуп ал,
тиги мед училищага эле мед окуу жайына барып эле эптеп 2 жыл ийне сайганды үйрөнүп ал дейбиз. Анан ал аз айлык дагы жумуш. Анан мисалы ошо кыздын жөндөмдүүлүгү тил үйрөнгөнгө, дагы бир конструктор болгонго, дизайнер болгонго, эркекке ылайыктуу деген кесипти тандаса биз айтабыз: "Ай сен эмне далдаңдайсың? Сен тиги бир үйгө барып деген кожойке болосуң, андан көрө тамак жасаганды жакшы үйрөнүп ал" деп тарбиялайбыз. Анан бүгүнкү күндө кайра кыздарыбызды деген күнөөлөйбүз да. Мисалы күйөөсү аз айлык алып атса, аялы да аз айлык алып атса, көбүнчөсү экономикалык маселелерден да чырлары чыгып, бүгүнкү күндө ажырашууга да ошолор себеп болуп атпайбы. Ошон үчүн баягы профессиясын тандоодо, кесибин тандоодо дагы өзүнүн так көз карашы бар болгондой кылып, өзүн өзү жөндөмдүүлүгүн аныктай билгендей кылып тарбиялаш керек да. Анан ушунун баардыгы эле барып, анан кыздардын укуктарынын бузулушуна, эркек балдардын укуктарынын бузулушуна алып келип атат да. Ошон үчүн тарбиялоодогу бир заманга жараша жаңы көз караш менен, эркин көз караштагы өзүнө ишенген балдарды, кыздарды тарбиялашыбыз керек. Ошону бул абдан пайдалуу. Анткени баягы бала өзүн дайыма өзүнө өзү ишенген, өз оюн ачык айта билгендей кылып тарбияласак, баланын эң биринчи досу ата-эне болуш керек. Ата-эне болуш керек. Кандай көйгөй болбосун бала жашырбай келип деген ата-энеге айтыш керек да. Бул суицидтин, өзүнө өзү кол саноонун да алдын алат да. Анан биз көбүнчөсү баланы экинчи орунга жылдырып коебуз. Жумуш балабызга канчалык, эгер эртең өзүбүзгө бакубат карлык кааласак, балабыз бизге мээрим төгүп, бизге көбүрөөк улгайган кезибизде көбүрөөк мээрим төгүшүн кааласак, биз ага деген азыртан мээрим төгүшүбүз керек экен. Анткени сиз балаңызды театрга ээрчитип барып, өзүңүз ээрчитип барып, көңүл буруп, көрсөтүп келген менен акчаны ыргытып коюп, мен акча менен камсыз кылып атам деп баланы өзүң барып кел же тиги алып барып келчи деп жөнөтүп койгондун ортосунда чоң айырмачылык. Баягы руханий жан дүйнөбүздө да бала менен байланыш болуш керек экен да. Анан ошо биз кайдыгер мамиле кылсак, бала кайдыгер өсүп калат экен. Кийин анан ошо кайдыгер мамилени кайра өзүбүз алат экенбиз. Анткени зомбулук бул деген циклдүү нерсе, цикличность деген бул кайталанат дегенчи. Биз улгайган маалыбызда деген кайра өзүбүзгө келет экен. Ошондуктан бүгүнкү күндө жаңы кылмыш кодекстеринде дагы балдарын бакпагандыгы үчүн жоопкерчилик, анан ата-энесин бакпагандыгы үчүн жоопкерчилик деген өз-өзүнчө беренелер киргизилди да. Анан зомбулук балдарга карата өсүп атат. Анан каяктан деп күнөөлөйбүз, анткени өзүбүз үй бүлөдө мээрим бербейт экенбиз. Үй бүлөдөн мээрим албай чоңойгон бала эртең баласына мээрим бере албайт экен. Ушул нерселер бири-бири менен абдан байланыштуу экен. Ошон үчүн ошо эртең кыз бала мээримдүү, камкор эне болуш үчүн дагы бул кыз балага мээрим берүү, эркек баладан басынтпоо, ошо эркек бала экөөнү бирдей тарбиялоо бул абдан чоң мааниге ээ да.